Саламатсыздарбы. Эфирден ТС телеканалынан жаңалықтар маалымат қызматы, студияда Алтынбек Бедилов. Түнде Бишкекте бір үй менен 3 машина күйіп кетті. 2 қабатты мансард тивиндеги турак жай Люксембург менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Үй менен кошо Спринтер, Жигули жана УАЗ унаалары өрттөнүп кеткен. Кырсык түндө сааты 1:30 катталып, өрт өчүрүүчүлөрдүн 5 бригадасы чакырылган. Өрт эртең мененки 7-лерге жакын гана толук өчүрүлдү. Кырсыктын келип чыгуу себептери жана материалдык чыгымдары такталууда. Үй ээсинин айтымында өрттү бирөөлөр атайлап коюп кетишкен. Бир түндө 2 кабаттуу мансард тивиндеги турак жай жана 3 унаа өрттүн курчоосунда калды. Кырсык Бишкек шаарынын Люксембург жана Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан үйдө чыгып, короосунда турган Спринтер, Жигули жана УАЗ унаалары күйүп кеткен. Өрт түндө саат 1:30 чыккан. Тилсиз жоо чоң болгондуктан 5 өрт өчүрүү бригадасы тартылып, таңкы 7-лерде гана араң өчүрүлгөн. Күйүп жаткан өрттүн аянты көп болгондуктан биздин биз чакырыгы жарыяланып, ал жака Бишкек шаардык гарнизонунан 5 өрт өчүрүүчү атайын автоунаа жана ошондой эле ыкчам нөөмөт автоунаасы, андан сырткары жанагы куткаруу кызматынын да бир автотехникасы чыккан. Жалпысынан 7 автоунаа чыгып, ошол жерде өрт өчүрүүгө катышкан да. Бактыга жараша эч ким өрттөн жабыркаган эмес. Өрт чыккан маалда үйдө 4 адам болгон. Үй ээси балдарын убагында чыгарып кеткенге жетишкен. Не было, мы в доме, откуда у нас площадка? Болжолу менен $300,000 чыгымга учураганын айткан үй ээси өрттү атайын бирөө коюп кеткен деп шек санап жатат. Анткени короодон ар кандай буюмдар табылууда. Өрт бир учурда 3 жерден башталды. Машиналар турган жайдан чыкты. Мен үйдө болчумун. Менин оюмча бирөө атайын өрт коюп кетти. Кече шок абалда болуп, укук коргоо органдарына кайрылган жок элем. Эми арыз жазам. Ким от койгонун аныкташ керек. Электр чубалгаларынан чыкты дейин десем, баары жер алдынан өткөн. Анан кантип машина турган жайдан өрт башталсын? Учурда бул кырсык боюнча атайын экспертизалар дайындалып, өрттүн чыгуу себептери аныкталып жатат. 10 күн ичинде так айтылат дешет адистер. Анын жыйынтыгы менен чара көрүлүшү мүмкүн. Рахат Жаныбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС. Бүгүн Элес тоонун музыканты Айдын Жумалиев көз жумду. Ал акыркы убакта боор жана өпкө оорулары менен жабыркап, Туркияга чейин барып дарыланып жүргөн. Айдын Жумалиевке жардам берүү үчүн өткөрүлгөн концерт марафондо 1 миллион сом чогултулган. Мындан тышкары президент 500,000 сом бөлгөн. Бирок музыканттын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон жок. Айдын Жумалиев 51 жашта болчу. Ташкентте өтүп жаткан саммитте дагы Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери чек арадагы абал боюнча бири-бирине айыптоолорду айтышты. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын саммитинде сөз алган Сапар Исаков Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттенмелерди аткарганына карабай, аймакта эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз-казак чек арасындагы абал далил деп билдирди. Анын айтымында ар бир жүк ташуучу автоунаа 5 суткадан кийин өтүп жатат. Буга Казакстан ар кандай аргументтерин келтирүүдө. Анын бир катары Астана аткезчиликке шылтап жатат. Бирок айыл чарба жана сүт азыктары кантип контрабанда болушу мүмкүн. Эми казак тарап темир жолдогу вагондорду текшерүүнү күчөттү. Биздин баардык товар контрабанда болуп калдыбы, деди Сапар Исаков. Буга коңшу өлкөнүн премьер-министри Бакытжан Сагынтаев жооп кайтарып, кесиптешинин билдирүүсүн орунсуз деп атады. Анын айтымында Казакстан ЭАЭПтин жоболорун толугу менен аткарып жатат. Ошондой эле Сагынтаев Кыргызстан салык мыйзамдарын Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына тууралашы керек деп дагы бир жолу эскертти. Бажыдагы кемчиликтер жоюлбаса, чек арадагы күчөтүлгөн көзөмөл алынбайт. Мындай билдирүүнү Казакстандын каржы министрлигинин өкүлүнө шилтеме жасап, кошуна өлкөнүн бир катар маалымат каражаттары жазып чыгышты. Казак аткаминери Кыргызстан Кытайдан кирип жаткан товарлар боюнча маалыматты ачык көрсөтүшү керектиги жана бул багытта чогуу иш алып барууну сунуштаганын айтат. Бирок Бишкек буга кызыктар болбой жатат деген өңүттө маалыматтар таратылууда. Эксперттер дагы Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупциялык схемалар эл аралык деңгээлде айтылса дагы өкмөт тарабынан чечкиндүү кадам жасалбай жатканына таң калышууда. Бул туурасында кийинки материалда.
Кыргызские перевозчики стали чаще нарушать закон. Казакстандын мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттары чек арадагы абалды дал ушинтип сүрөттөп жатышат. Коңшу өлкө Кыргызстанга экономикалык кысым жасагандан тышкары маалыматтык жактан да чабуул койгондой. Ошондой эле Казакстан чек арадагы күчөтүлгөн текшерүүнү жакын арада албай турганын ачыктады. Муну алар Кыргызстандын бажысы аркылуу коңшу Кытайдан аткезчилик менен ири өлчөмдөгү товарлардын кирип жатканы менен түшүндүрүшкөн. Проблема очевидная. Она есть, существует. Маселе бар жана ачык эле көрүнүп турат. Бул Казакстан тарабынан эмес, Евразиялык экономикалык биримдиктеги мамлекеттердин бажы кызматтарынын жана Евразиялык бажы комиссиянын деңгээлинде ачыкталган. Муну чечүүнүн бир гана жолу бар. Ал биргелешип аракеттенүү. Эгерде биздин кыргыз кесиптештер биргелешип бул багытта иш алып барууну колдобой турган болсо, биз өз алдыбызча аракет жасай беребиз. Өткөн жумада Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын Еревандагы жолугушуусунда Казакстандын премьери Бакытжан Сагынтаев Кыргызстанды аткезчиликке айыптаган. Тактап айтканда 2017 жылдын 8 ай аралыгында Кытайдын маалыматы боюнча Кыргызстанга 2,6 миллиард долларлык товар киргенин, бирок Кыргызстандын маалыматы боюнча 3 эсе аз көрсөтүлгөнүн билдирген. Ошондой эле ал жыл соңуна чейин Кытайдан Кыргызстанга 3,9 миллиард доллар товар экспорттоолору болжолдо жатканын эске алганда, ортодогу айрыма 2,5 миллиард долларга барабар болоорун билдирген. Өз кезегинде Кыргыз өкмөтү да Казакстанды аткезчиликтен четте калбаганын билдирген. Адистердин пикиринде Кыргызстандын эл аралык беделин түшүрүп жаткан бажыдагы коррупция маселеси бар жана курч бойдон турат. Таможнядан кирип атканда груз менен мисалы 4000 сом биздин таможня алат экен, 1000 сом пограничниктер алат экен, 1600 сом радиация бар экен. Анан 2000 сом ветеринар карантинная служба бар экен. Ушу менен топ бир сумманы төлөйт экенсиң посто. Андан нары сопровождение кылып сени алып кетет терминалга. Терминалда башкача төлөмдөр башталат экен. 4000 сом жанагындай эле таможнянын кызматкери печать коюп берген үчүн выпуск разрешен деген. Ал дагы 4000 сом алат экен. Ушу менен барабар эсептесек, калькуляторга салсак 15 000 сом түздү. Эгер жакшы содалашсаң 15 000 болот экен. Бул пикирди башка эксперттер дагы бекемдешүүдө. Алардын айтымында кыргыз бажычылары бир гана башка өлкөдөн Кыргызстанга кирген товарлардан акча өнөбөстөн улуттук продукцияны экспорттоого дагы бут тосуп келет. Мындан улам өлкө бюджети бажы төлөмдөрүнөн куру калгандан тышкары жергиликтүү ишкерлер чоң чыгымдарга дуушар болушууда. Мы начали поставлять черешню в Китай. Мага келген ишкерлердин бири айтат, биз Кытайга алча экспорттой баштадык. Бары ойдогудай, сапаты боюнча да, кагаздары боюнча да маселе жок. Биринчи жолу жөнөттүк, экинчи ирет жөнөттүк. Үчүнчүсүндө бажычылар токтотуп акча сурашты. Мен экспортчулардан акча сурап, аларга кол көтөргөн бажычылар эки эселеп кылмышкер дейт элем. Бажыда отургандар улуттук товарды экспорттагандардан акча жасаганы эмне деген шумдук. Ошентип Кыргызстандын бажы тармагындагы коррупциялык жолдорду жок кылмайынча Казакстан чек арадагы кысымды токтотпой турганын ачык айтты. Мындан улам адистер өкмөттү бул маселеге олуттуу карап, кескин чараларды көрүшү керек деген кеңештерин беришүүдө. Коңшулардын айыптоосунан кийин бир канча убакыт өтсө дагы Кыргызстанда бажы тармагында эч кандай өзгөрүү жасалбай жатканы таң калтырбай койбойт. Мирбек Айтикеев, Нурбек Капаров, НТС. Алабука районундагы бозумчак кенин иштетип жаткан казакстандык компаниянын лицензиясы алгач 3 айга токтотулуп, бирок бүгүн кайра калыбына келтирилди. Мындай чечим өкмөт тарабынан кабыл алынды. Жер казынасын пайдалануу комитетинен кабарлашкандай, лицензияны токтотууга компания тарабынан жол берилген бир катар эреже бузуулары себеп болгон. Мамлекеттик инспекция текшерүү жүргүзгөндө бир катар фактылар аныкталган. Аларды жоюуга убакыт берилгенине карабай, компания милдеттенмени аткарган эмес. Мындан улам Казминералс ишканасынын жумушу 3 айга токтотулган. Ал арада компания кемчиликтерди жоюп, айыппул төлөгөн соң бүгүн комиссиянын чечими менен лицензия кайра жандандырылды. Бул ишкана кенде 2014 жылдан бери каза баштаган. Маалыматтарга караганда, бозумчакта 7000 тоннадай жез, 1 тоннадан ашыгыраак алтын өндүрүлгөн. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.